Бул Түштүк Кытай деңизи. Андагы аралдарды жана рифтерди түрдүү өлкөлөр талашып келет. Ал Тынч жана Индия океанына кошулат жана соода жолдору жылына 3 триллион долларга тете. Мында глобалдык жүктүн 1/3 бөлүгү өтүп, мунай, газ сактоочу ири жайлар жана көптөгөн балыктар бар. Анда ар бир өлкөнүн өз үлүшү болуп, эл аралык аймак гана калган. Кытай деңиздин 90%-ына ээлик кыларын айтат. Аны алгач 1947-жылы картада көрсөтүшкөн. Анда көрсөтүлгөн 9 үздүк сызык аймагы так аныкталган эмес. Бирок 2016-жылы сот Кытайдын аргументтерин четке кагып, аралдардын көпчүлүгүн аскалар деп көрсөткөн. Ошого карабай Кытай аны этибарга албады. Башка өлкөлөрдө аралдарга ээлик кылуу боюнча талашып келет. Тайвань, Малайзия жана Брунейдин да өз доосу бар. Талаштуу аралдарды куруп келишкен Филиппин жана Вьетнамдын да нааразылыгы бар. Кытай жасалма аралдарды курду. Бул эл аралык мыйзамдарга каршы келет. Бир убактары бул жерде коралл рифтери жана аскалар болгон. Учурда аларды аскердик базаларга айлантып, жат адамдарды киргизишпейт. Филиппиндин аскердик учагы, дагы бир жолу эскертем. Дароо чыгып кеткиле. АКШ түз аралашпаса да кемелердин эркин жүрүшүн камсыз кылуу үчүн кийинчерээк Түштүк Кытай деңизине көбүрөөк аскердик кемелерди жөнөтүп келди. Бирок муну менен Бейжиң жоң калган жок. АКШ Түштүк Кытай деңизине кирүү үчүн аскердик кемелерин жана учактарын тынбай жөнөтүүдө. Алар иш-аракеттери менен аймакта тынчтыкты жана туруктуулукту камсыздабай, өз күчүн көрсөтүп жатат. Байдендин администрациясы Кытайдын күчөп жаткан таасирине каршы туруу үчүн Жапония, Австралия жана Индия менен кызматташып жатат. Кытайдын илгерилеп жаткан авторитаризмине, анын ичинде АКШ менен атаандашуу амбициясынын күчөсүнө Америка даяр турушу керек. Супер державалар ортосунда араздашуу күчөп жаткан учурда Түштүк Кытай деңизинде өлкөлөр эл аралык кызыкчылыктары үчүн күрөшүшү шарт. Бул чоң аралдар болбогону менен аскердик жаңжал чыгып кетет деген тобокелчилик өсүүдө.